учурдагы подкастта Storytelling кайдан келип чыккандыгы тууралуу кеп болот. Андыктан биздин подкастты аягына чейин угуп, бизди жоготпой биз менен болуңуздар. Окуяны жакшы билип, аны жакшы айтып бере алган адамдар дүйнөнү башкарат деген теория менен макул болбой койбойбуз. Класска кирипчилер билесиңерби деп айткан окуучу баланын айланасына анын бардык классташтары чогулуп, анын айткандарын оозорун ачып угушуп, коңгуроонун болгонун да сезбей калышкандыгын баяндаган окуя эсиңиздеби? Ал эми кыялдуу көзлөрүн акшыйтып, чочуган кебетеси менен "Мен азыр силерге ушундай бир нерсе айтып берем" деп шыбырган кыздын жанындагы адамдар дароо жүрөктөрү катуу согуп, баштарын ийкешип, чыдамсыздык менен ээриндерин тиштешип күтүп калышын эстедиңизби? Ал эми адамзат качан сөз адамдарды бири-бири менен байланыштыруучу курал болуп калгандан тарта окуяларды айтып келишет. Адамдын сөздү канчалык чеберчиликти айтып берүүсүнө карата анын коомдугу оорду аныкталат. Биздин ата-бабаларыбыз үңкүрдүн ичине от жагышып, аны тегерете отурушуп, баяндамачыны ардактуу орунга отургузушкан. Эзелтеден бери эле сүйүнүчтүү окуяларга өзгөчө маани беришкен. Ал эми Storytelling өзүнүн түпкү маанисинде бул баяндап берүү, болгон окуяны айтып берүү чеберчилиги. Кеңири маанисинде бул маалыматты ооз-эки башкаларга жеткирүү. Баяндама жасаган адам маалыматтын ээси катары өзгөчө кадыр-бакка ээ. Ар бир маданиятта өздөрүнүн сыйлуу адамдар болгон. Алар жомок, тарыхый жана баатырдык аңгемелерди, лакаптарды, ырларды айткандар. Алардын мойнунда чоң жоопкерчилик жаткан. Алар маалымат таратуучулар, агартуучулар, үгүттөөчүлөр болушкан. Алардын айтуу чеберчилигине жараша элдер алардын айткандарын угушкан жана алар айткан идеяларга ишенишкен. Бүгүнкү күндө Storytelling саясатта, журналистикада, билим берүүдө кеңири тарады. Баары бири-бирине ар кандай окуяны айтып беришет. Ар бир адам бири-бирин ишендирүүгө аракет кылышат. Ал тургай журналистикада мындай түшүнүк пайда болду. Эгерде Storytelling бул окуяны баяндап берүү чеберчилиги болсо, анда журналистика бул Storytelling чеберчилиги. Демек, мыкты журналист үчүн фактыларды жана комментарийлерди чогулта алган, кеңири ой тутуму жана билими болгондо адискөйлүк аздык кылат. Андан сырткары ал мыкты баяндамачы болушу керек. Анын баяндамасын уккан аудитория суктануу менен карап, угуп, кызыгуу менен окушу керек.